Кыргызстандын жаштары тынчтык жана туруктуулуктун элчилери долбоору башталды. Бириккен Улуттар уюмунун Тынчтык куруу фонду тарабынан каржыланган Жашстан 2 Кыргызстандын жаштары тынчтык жана туруктуулуктун элчилери долбоору Баткен облусунда 1 жыл бою иш алып барат. Демилген алкагында аймактагы ар кандай катмардагы жаштар, орто мектептердин бүтүрүүчү класстарынын окуучулары жаштардын медиа сабаттуулук негиздери боюнча атайын окуулардан өтүп жатышат. Долбоор Кызыл Кая шаарынын жана Тажикстан менен чек арадагы Карабак айылын камтыган. Аталган аймакта долбоор тарабынан уюштурулган атайын окууларга жаштар, соц педагогдор, жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору, соц кызматкерлери, жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрү катышышты. Анда жаштар медиа материалдарды даярдоонун негиздери, коммуникация түрлөрү, социалдык тармактарды мультимедиа менен иштөө мүмкүнчүлүктөрү, аудитория менен иштөө, маалыматты жайылтуунун жолдору, укуктук жана этика, конфликттик сезимталдык ыкмалар тууралуу маалыматтарды алышты. Окуулардан өткөн жаштар медиа материал жасап, көйгөйлүү маселелерге коомчулуктун тиешелүү кызматтардын көңүлүн буруу менен аны чечүүгө аракет жасашат.